Менин бир жакшы сиңдим бар. Тууганчылык жайыбыз жок болгону менен, бирок карым катнашыбыз абдан жакшы, мамилебиз да жакшы. Ал сиңдимдин турмуш курганына 9 жылдын жүзү болду. Бирок тилекке каршы балалуу болушкан жок. Анан көптөгөн чараларды көрүп, бирок эки айрым жолго түшүүдөн алыс болушту, анткени жолдошу менен мамилеси да жакшы эле. Анан ошондой күндөрдүн биринде эми бардык чаралар көрүлүп айласы кеткенден кийин эко процедурасын сынап көрөлү деп чечишти. Албетте ага чейин көптөгөн карама каршылыктар болду. Эко процедурасынан кийинки балдар кандай төрөлөт деген сыяктуу бир көптөгөн бир суроолор бушайман кылып турду. Бирок мынакей өткөн жылы ошол процедураны жасашып, өткөн жумада мен кучак толо гүл көтөрүп барып, төрөт үйүнөн жакшынакай уулдуу болгон бир үй бүлөнү куттуктап келдим. Бул абдан бир ушунчалык сонун көрүнүш да. Бир үй бүлө сакталып калды десек болот. Анан мындай көйгөйлөр бизде көптөгөн үй бүлөлөрдө бар, көптөгөн аялдарда бар. Ошондуктан бүгүн биз эко процедурасы тууралуу дагы да болсо маалымат беребиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Эфирде аялдар ааламы Арозат, саламатсыздарбы сиздер менен мен Бекибаева Айнура болмокчумун. Кухнянын баардыгы коюлду, освещениясы менен толтурулду. Аялдар ааламы тууралуу кызыктуу көрсөтүү даярдап жатабыз. Көпчүлүккө жагат деген ишенич бар. Билесиздерби, буга чейин ар бир көрсөтүүдө мен ушундай ар бир үй бүлөдө баланын үнү жаңырып турсун деп айтып келем да. Биздин өнөктөшүбүз Анклайф эко клиникасына кээ бир учурда барып калганда көптөгөн аялдарды ошол жактан жолуктурам, сүйлөшөм. Ар бир аялдын жашоосу бул өзүнчө бир чоң бир мындай китеп, тарых жазыла турган нерсе дейт. Көптөгөн кайгы, муңдар бар. Анан кийин ушундай бир жеңиштерден кийин сонун бир мүнөттөр келет. Андыктан жаңы айтып өткөндөй эко процедурасы тууралуу сүйлөшөбүз. Бизде конокто Анклайф эко клиникасынын негиздөөчүсү Жихангир Чакыжы мырза, клиниканын менеджери Чапаева Акылай жана ошондой эле азыр жакшы бир сынак жүрүп жатат Анклайф эко клиникасында. Ошол сынактын катышуучусу Сүйүнбек кызы Айкыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер студиябызга. Биз буга чейин профессор кандай келип алдыңыз? Бүгүн учуп келдиңиз окшойт турсада, Бүгүн келдим. Бүгүн келдиңиз, Кош келиптирсиз. Кыргызстандагы бир топ үй бүлөлөрдүн бактысына себепкер болуп турат. Андыктан биз ушул эко процедурасы тууралуу көптөгөн анча-мынча суроолор болот. Биз буга чейин дайыма айтып келебиз. Буга чейин дагы маалымат берип келгенбиз. Анан эко процедурасына көрсөтмөлөр кандай болот, кандай кылып даярданыш керек. Анан ушул сыяктуу суроолорго жооп берип келе жатабыз. Бүгүн болсо эко процедурасынан кийинки этап тууралуу сүйлөшөлү. Жихангир мырза, мисалы, мынакей эко процедурасы башталып, эгерде баягы айым келди, жумурткалар алынып, эркектик уруктуктар чогултулуп, процесс башталгандан кийинки этап тууралуу айтып берсеңиз. Андан кийин эмне болот? Кандай кылып процесс жүрөт? Şimdi yumurtayla sperm aldıktan sonra XY prosedürü yapıyoruz. XY ile tek sperm alıyoruz. Bu spermi IMSI denen bir büyük mikroskop altında bakıyoruz en kaliteli sperm hangisidir diye. Sonra onun diğer yumurtanın içerisine de onu yerleştiriyoruz. Sonra bu etüv dediğimiz içinde oksijen, karbondioksit olan bir ortama konuyor ve burada kültürle büyümesi sağlıyor. Çeşitli sıvılar içerisinde bu embriyoyu büyütmeye çalışıyorlar. Bu yaklaşık 3 gün, 4 gün, 5 gün büyüdükten sonra ya muzlatıyoruz veya transfer yapıyoruz. Негизи эле аял затынан чогултулган баягы энелик жумурткалар чогултулганда жолдошунун уругу менен уруктандырабыз. Ал кандай болот? Мисалы үчүн уруктун эң жакшы сапатын алып, бир яйцеклетканын ичине жагындай XY деп аталат, уруктандырабыз. Анан биз лабораторияда аны күтөбүз. То есть эмбрион эмесине чейин келиш керек болот, стадиясына чейинчи. 3 күндөн 5 күнгө чейин күтөбүз. Андан кийин уже пациент менен сүйлөшүп, бул сразу жатынга салып беребизби же болбосо тоңдурабызбы? Ошол маселе боюнча сүйлөшөбүз да. Bu dondurma işlemi son zamanlardaki teknolojik gelişmelerle
çok güzel yapılmakta ve dondurulan embriyolar veyahut da yumurtalar tamamı geri dönmekte. Yani hiç dondurmaya bağlı bir hasar oluşmuyor. азыркы учурда өзүңүз билгендей эле технологиялар аябай өнүгүп жатат. Андан кийин жанагы материалдар тоңдурулганчы баардыгы тоңдурулуп кайрадан эритилгенде баардыгын кайрадан как бы жогото албайбыз да, баардыгын жатынга салуу эмебиз бар, шансыбыз бар. Негизи бул процедура негизи мындай бир мындай эгерде бул процедура менен тааныш болбогон адамдар үчүн абдан бир мындай кызык болуп көрүнүшү мүмкүн да. Тоңдурма, анан кийин эритме дегендей болчу. Бирок ошол тоңдуруп салынган урукту деп коебузбу? Эмбрион. Тоңдуруп салынган эмбрион менен тоңдурбай салынган эмбриондордо кандай ийгиликтер болот? Şu şansları soruyor, yani dondurulan ve dondurulmayan embriyoların yüzde kaç şansı oluyor hastanın? Şimdi şöyle, tabii bütün embriyoları kaliteli olarak düşünüyorum. Yani çünkü bazen embriyolar çok kaliteli olmayabiliyor ve hemen transfer etmek isteyebiliyoruz. Ama eğer embriyolar kaliteli ise o takdirde genellikle hemen transfer ettiğiniz zaman %40-50 civarında şans var. Ama biz ona fresh transfer diyoruz. Ama dondurup 2 ay sonra transfer edersek %60-70'e çıkıyor şansımız. Yani daha yüksek oluyor. Bunun sebebi de yumurtaları büyütmek için verdiğimiz bir sürü ilaç endometriyumda bazen problem yaratabiliyor. Ama dondurduktan sonra verdiğimiz endometriyum dediğimiz rahmin orta bölgesini kalınlaştırmak için verdiğimiz ilaçlar çok güzel büyütüyor, kalınlaştırıyor ve gebelik sonucu daha fazla oluyor. Баягы свежий подсадка менен тоңдурулуп салган подсадканын айырмасы, мисалы үчүн аял зат бизде гормоналдык терапия өтөт. Ал деген баягы как бы денеси дары дармектен эс алсын деп 1 ай же 2 айдан кийин жатынга салуу процессин жүргүзөбүз. Эгерде ошондой баягы тоңдуруп эритип салгандан кийин жатынга процент 60-40 болуп баягы өйдө болот да, успешность эко процедурасында. Эгерде эмбриондун сапаты жакшы болсо, анда сразу биз жатынга салуу процедурасын жүргүзөбүз. Биз азыр эко процедура жасалгандан кийинки этап тууралуу сүйлөшөбүз. Бул азыр болсо клиниканын сынагы тууралуу бир аз айта кетели. Декабрь айында Анклайв клиникасы бир үй бүлөгө бекер эко процедурасын жасап бермекчи. Мен ар дайым айтып келем, Кудайым буйруса эмдиги жылы той болсун депчи. Ошол бир үй бүлөдө ошо той болгону турат, Кудайым буйруса. Анан ошол сынактын катышуучусу Сүйүнбек кызы Айкыз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Келиңиз Айкыз, сиз тууралуу бир аз маалымат билели. Канча убакыттан бери, кандай диагноз менен кайрылып калдыңыз? Канча убакыттан бери балалуу боло албай жүрөсүз? Сүйүнбек кызы Айкыз, жашым 25-те. Турмуш курганыбызга 7 жылдын жүзү болду. Бирок тилекке каршы балалуу болгон жокпуз, боло элекпиз. Буга чейин көптөгөн жерлерге көрүндүк. Ушул эле июль айында Анклайв клиникасынан инсемиляция жасаттык, бирок тилекке каршы болбой калды. Анан мен врачка кайрылганымда 3 айдан соң көрүшөбүз деген. Анан буйрук болуп 3 айдан кийин мен Анклайв клиникасына келип отурам. Кубанычтамын мен тандагандарына. Демек, эко процедурасына чейин ар кандай чаралары көрүлүп, анан кийин эко процедурасына жөнөтүлгөн экенсиз да, туурабы? Диагнозуңуз кандай болду? Диагнозда эч кандай проблема жок деп айтылат. Менде дагы, жолдошумда дагы баары жайында, ордунда болот. Жолдошуңуз да текшерилген? Экөөбүз тең текшерилгенбиз, бирок болгон жок да. Бар жок диагноз таза деп чыгат. Анан экого барууга аргасыз болдук да. Эко процедурасына баратканда сизде кандай көз караш болду? Мисалы, жолдошуңуз экөөңүздөр карама-каршылыктар болгон жокпу? Жок, баары эле жайында, баары эле макул. Жолдошум үй бүлөсү, мен үй бүлөм, баары эле макул болушту. Мен бул кабарды айтканда баары сүйүнүштү, жакшы болуптур деп. Эң сонун. Анан азыр мындай процедурага даярдык көрүп баштадыңыз, э? Ооба, уже даярбыз, буюрса. Эң сонун. Демек, мындайча айтканда, бардык чараларды көрүп, анан эко процедурасына өтүүнүздү чечиптирсиздер да. Эң сонун. Профессор, айтып кетсеңиз, эгерде бул кандай диагноз болуп калат? Эгерде эч кандай көйгөй жок болсо, жубайында дагы, жолдошунда дагы эч кандай көйгөй жок болгон учурда, анда эко көрсөтмө болобу?
Yani şu gelen hastalarımızın teşhisi olmadığı sürece hastalar ne yapmalı? Şimdi %15 hastamızda zaten hiçbir problem yok. Ama bunları belli safhalardan geçtikten sonra yine de tedavi etmek lazım. Buna rağmen olmazsa eko öneriyoruz. Öncelikle tabii stimülasyon, onun arkasından inseminasyon, o da olmazsa eko öneriyoruz. Biz biliyoruz ki bu hiçbir problem olmayan hastaların aslında bir problemi var. Ama biz onu ilk etapta anlayamıyoruz. Ya bunların yumurtanın etrafı kalın, tabakadan ve hatta spermin kafası içeri giremiyoruz yumurtanın içerisine. Onlar problem olabiliyor. Bazen alerjik problemler olabiliyor. Ama mutlaka bir problem var ama biz o anda göremiyoruz. Eko sırasında görüyoruz ve hatta iç yapılarda problem var. Бул негизи эле эко тармагында %10-15% ушундай баягы диагнозсыз эмелер кездешет, пациенттерчи. Бул эмнегедир болушу мүмкүн. Изилдөөгө аракет кылабыз. Негизи баягы бул деген баягы яичник деп коет, орусча айтканда, калың болушу мүмкүн, жана овуляция болбошу мүмкүн. Же болбосо баягы уруктуктун баягы башы калың болушу мүмкүн, жана ицкелетканын ичине кире албашы мүмкүн. Ошол себептер дагы болот. Бирок экого чейин биз баягы дары-дармек берип, стимуляция деген бар, анан кийин инсеминация, анан кийин эко процедурасы бар. Бул уже 3-чү процедура, уже эң акыркысы болуп эсептелинет да. Демек ошондо диагноздарды карап туруп, анан кийин жолдомо бересиздер да эко процедурасына ошондо. Yani siz teşhise bakarak tedavi veriyor musunuz? Tabii. Mesela erkekte problem olursa önce ona göre veriyoruz. Erkekte mesela çok hafif hareket problemi var vesaire varsa ve 2 yıl, 3 yıllık evliyse o zaman ilaç veriyoruz ve belki inseminasyon yapıyoruz. Ama 5 yıl üzerinde sebep ne olursa olsun direkt eko'yu alıyoruz. Bazen hastanın yaşı gençse, yumurtanın durumu iyiyse o zaman önce inseminasyon deniyoruz. İnseminasyon başarısız olursa o zaman eko'ya geçiyoruz. Негизи эле биз деген пациенттердин баягы диагнозуна карап алдыңкы леченияны ойлонуштурабыз биринчиден. Эгерде уруктуктун баягы орусча айткандай активности азыраак болсо, дары-дармек берип, баягы естественно беременностьти сунуштайбыз. Эгерде андай болбосо, сизге алдыда айтып кеткендей эле стимуляция же инсеминация эко процедурасына чейинки процедураларды сунуштайбыз. Акылай, сиз мисалы ушул клиникага келгенге чейин ушул процедура менен тааныштыңызбы? Ооба, таанышканбыз. Мындан 3 жыл мурда дагы келип консультация алып кеткенбиз, бирок ойлонуп көрөлү дегенбиз. Анан ушул эле жылы июль айында барып жасаттык. Анан кайра дагы экого кылдырышка туура келди да. Сиз эко жасаткан жок, сиз башка процедураны жасадыңыз. Башка процедура жасатып, анан кийин эко кылууну чечтиңиздер, эң сонун. Эми ийгилик болсун, ийгилик болсун. Өзүңүздө ишенич барбы? Ооба, ишенич бар буюрса. Мындай кандай деп коет эле, мындай мен сөзсүз түрдө ушул нерсени жеңем деген мындай. Жеңем буюрса. Берсе, эң сонун ийгиликтер болсун, Кудайым буйруса, эмдиги жылы сиздин үйүңүздө мен айтып кеткен той болсун анда. Биз азыр бул жакта суроолорду эң көп келген суроолорго кайрылалы, бизге эң көп келген суроолордун бири бул деген түйүлдүк мисалы жатынга салынды. Анан ошол мисалы баардыгы тең ийгиликтүү болду. Анан кадимкидей эле ошол айым, ошол процедурадан кийин кадимкидей эле жумуш жасап жүрөр солобу же кандайдыр бир мындай коопсуздуктар барбы? Mesela soru transfer yapıldıktan sonra gebelik oldu, yani transfer sonucu iyi oldu sonucu. Sonraki ne yapmalı, yani gebelik doğal gebelik gibi mi, kendini saklamalı ya da saklamamalı mı, nasıl yapmalı diye. Şimdi şöyle eko sonrasında bazı hormonlarla oynandığı için mutlaka o regülasyonu sağlamak için biz desteğe devam etmemiz lazım. Eğer ilacı kesersek o takdirde normal gebelikmiş gibi düşünürsek düşük meydana gelir. Onun için ilaçları düzgün kullanmak çok çok önemli açıkçası. Bir. İkincisi de tabii ki biraz istirahat edecek, stres faktörü fazla olmayacak. Ama 12. haftadan sonra ikiz olmamak kaydıyla normal gebelikle eko gebeliğin arasında fark yok.
Биринчиден негизи эле эгерде аял заттын боюнда болсо 12 жумага чейинки биз карайбыз ал пациентти. Эмнегедир анткени гормондору ойношу мүмкүн. То есть эгерде дары дармек менен карабай койсок, ал деген денеси эмбрионду, то есть баланы чытап салышы мүмкүн да. Ошо байланыштуу дары дармек менен карайбыз ал пациенттерди. 12 жумадан өткөндө эгерде эгиз эмес болсо балачы обычный беременность катары өзүн карап жүрсө болот да. Демек кадимкидей эле өзүн сактап эле жүрүш керек экен да, кош бойлуу болуп жүргөн кездегидей эле. Анан позитивдүү болгондон кийин мисалы учетко сөзсүз түрдө сиздин клиникаңызга туруш керекпи же башка эле өзү поликлиникага барып турган? Мисалы хастамыз кебек алды, такиби sonuna kadar biz yapmalıyız ya da başka kliniğime mi göndereceğiz? Şimdi şöyle, bizim kliniğimiz sadece eko kliniği. Bu yüzden dolayı da uzun süre takip mümkün değil. Hasta erken doğuracak olur, normal doğum zamanı gelir, yapılacak bir sürü tetkikler var. Bizim eko klinikte bu takipler yapılmıyor. Hastaya bir problem olsa yatıramıyoruz bizim kliniğimiz çünkü doğum kliniği değil. Onun için 12 haftadan sonra başka kliniğe yolluyoruz ve orada takibini istiyoruz. Эгерде пациентибиз боюнда болгондон кийин биз сөзсүз түрдө кароого, то есть эгерде дары дармек менен кароого жардам беребиз. Бирок биздики Анклав клиникасы, эко клиникасы болгондуктан башка, то есть клиникага учетко тургузулат, башка клиникага барыш керек болот да. Бирок бул нерсени сурап атканым негизи эко жасаткан айым менен айым мисалы өзгөчө баягы каралыш керекпи? Мындай башкача жөнөкөй эле мындай табигый жол менен боюнда болгон айымга караганда кандайдыр бир өзгөчө дары дармектер берилип анан өзгөчө каралышабы? Бурдaki soru doğal gebelikle IVF'den gebe kalan hastamız kendine nasıl bakmalılar? Yani aynı mı ya da farklı mı olacak? Tabii IVF ile gebe kalan hastalarımız birazcık daha hassas oluyorlar. Biraz erken doğum riski biraz fazla olabiliyor bunlarda, özellikle ikiz, üçüncü olunca. Ama onun haricinde bütün ilaçlar vesaire aynı. Bir tek pıhtılaşmaya ilgili faktörler bazen şeyde sık sık kullanılıyoruz ekoda. O pıhtılaşmaya ilgili olan faktörleri engel olmak için Kleksan dediğimiz kanı sulandırıcı iğneleri kullanması gerekiyor. Tek fark o. Бул деген негизиле естественный беременность менен эко процедурасы менен жасалган айымдын экоонун айырмасы, эко процедурасында боюнда бүткөн аял заттын көп көрүлгөн нерсеси бул деген жандай орусча айткандай кан кетүү, кыргызча айтканда кан кетүү болушу мүмкүн. Бул деген анткени гормон жетишпейт, ошо байланыштуу дары дармек бир аз көбүрөөк болот. Мындай, то есть эч кандай айырмасы деле, аябай деле жок. Просто көбүрөөк өзүн жакшы караш керек эко процедурасынын боюнда бүткөн. Бир аз өзгөчөрөөк караш керек экен, э? Анан дагы мындай нерсе бар да, эко процедурасын жасаткан аял сөзсүз түрдө баягы кесарево менен төрөйт деген дагы бир кандайдыр божомолдор барбы? Бар да, бул туурабы? Buradaki soru mesela tüp bebekle gebe kalan hastamız sezaryen mı yaptırmalı ve öyle mi doğurmalı ya da doğal mı? Evet, şimdi şöyle 35 yaşın altında olursa tüp bebek hastasının ikiz üçüz olmamak kaydıyla normal doğum yapmasını tavsiye ediyor. Ama 35 yaşın üzerine olursa veya ikiz üçüz olursa o zaman sezaryen olması lazım. Yani normal hastaymış gibi davranmaya çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Бияқта кесарево маселеси эгерде аял затыбыз баягы төрөй турган учурда 35 жаштын ылдыйында болсо, бир эле бала болсо, анда өзү эле төрөй алат. Рисктер эч кандай жок. Эгерде 35тен өйдө 2 же 3 бала болсо, анда сөзсүз түрдө кесарево аркылуу балалуу боло алат да. Эң сонун биз азыр кыска мүнөттөн кийин сиздер менен кайрадан жолугушабыз. Биз менен болуңуздар. Жөн гана жылмайчы, сен аялсың. Айланаңды карачы, кандай коос. Шашпа, жашоо, жыргал. Иште окуң, алдыга гана умтол. Билесиңби, сенин ар бир кадамың кубанычтар толайт. Сенин барың бул бакыт. Анткени сен аялсың. Ар дайым эсиңде болсун. Солоолуктун, улуулуктун, жашоонун өзү аялдан башталат. Улуттук каналда Арозат.
9 ай толгоно көтөрүп балаңызды жарык дүйнөгө алып келдиңиз. Бирок алдыда дагы өзүңүзгө жакшылап көбүрөөк убакыт бөлүүгө жана төрөттөн кийин өзүңүздү мурдагы калыбына келтирүүгө чейин 40 күндүк тынымсыз күрөш күтүп турат. Бул аралыкта эмне кылыш керек, өзүңүздү кантип мурдагы калыбына келтирсеңиз болот жана кандай тамактаныш керек алдыда дагы айтып беребиз. Бул 40 күндүк бизде гана, кыргыздарда гана 40 күн тыңытуу, 40 күн чыгаруу деп колдонулбайт. Бул дүйнө жүзүндөгү көптөгөн өлкөлөрдө, алардын катарында Кытайда, Япония, Индия, Филиппин, Малайзияда дагы жана башка көптөгөн өлкөлөрдө жаңы төрөгөн энеге 40 күн тыңытууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү туугандары түзүп берет экен. Эгерде жаңы төрөгөн эне болсо, ага туугандары, жакындары үйүнө келип, башка үй жумуштарына каралашып, жаңы төрөгөн энени баласынын курсагын тойгузуп, өзүнүн курсагын тойгузуп, жакшылап эс алып, жакшылап сейилдеп, мурдагы калыбына келүүгө жакшы шарттарды түзүп беришет экен. Ал эми азыр биз болсо атайын жаза алган слайд менен сиздерге жакшы көрсөтмөлөрдү көрсөтүп беребиз. Жаңы төрөгөн эне кандай тамактанышы керек? Медицина боюнча жаңы төрөгөн эне кан жоготот, албетте анан кийин анемиянын алдын алуу максатында микроэлементтерге бай азыктарды көп колдонууну сунушташат. Алардын катарында боор, эт азыктары, сүт азыктары, дан, жашылча жемиштерди көп колдонуш керек деп айтышат. Ал эми сиз жаңы төрөгөн болсоңуз, туздалган, сүрсүтүлгөн жана башка өтө ачуу азыктарды көп колдонууга тыюу салынат. Бул албетте сиздин өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн гана. Ал эми кыргыздын салтындагы элдик медицинага кайрыла турган болсок, бизде сүт чай, жаңы төрөгөн аялга сүт чайды, ошондой эле уйдун этинен кайнатылган шорпону көбүрөөк ичүүнү сунушташат. Анткени бул суусундуктар сүттүн көп келүүсүнө өбөлгө түзүп берет деп айтышат. Ошондой эле биздин элдик медицинага жана салтыбызга кайрыла турган болсок, жаңы төрөгөн аялга эч убакта эркек малдын, жылкынын, топоздун, кочкордун этин беришпейт. Анткени бул жандыктардын этин ысык жана күчтүү болгондуктан аялдын ичине жел болуп калуусу мүмкүн деп айтышат. Ошондой эле жанагы төрөгөндөн кийин денедеги шишиктердин көп тарабай калуусу, же болбосо толуп кетүүсү бул шамалга урунуп калгандыктан, же болбосо эркек малдын этин жеп алганга байланыштуу деп дагы айтып келишет. Ал эми медицинага кайрыла турган болсок, медицинада бала менен сейилдөөгө көп чыгып, ошондой эле үйдү бат-баттан желдетип турууну сунушташат. Ал эми өзүбүздүн салтыбызга келе турган болсок, эшикте шамал жүрүп турган болсо, жаңы төрөгөн энеге эшикке көп чыгуу сунушталбайт. Эгерде чыгуу зарыл болсо, анда жакшылап жылуу кийинип чыгышы керек болот. Ошондой эле төрөттөн кийин эненин ден соолугу кескин түрдө өзгөрөт, ошондой эле тиштери дагы бошоп калат. Эгерде тишиңиз ачылып, бүйлөсү ачылып турган болсо, анда медицинада сөзсүз түрдө тиш доктурга барып кайрылып коюңуз. Эгерде тишиңиз ооруп аткан болсо, биздин салтта колдонула турган дагы бир мисалды айтып өткүм келип атат. Жаңы бышкан койдун бөйрөгүн ысык боюнча тишиңизге тиштеп туруп, 1 мүнөткө кое турушуңуз керек экен. Ушул ыкманы колдонгондон кийин тишиңиз оорубай калат деп көпчүлүк айтып жүрүшөт. Албетте сиз жаңы төрөгөн болсоңуз, сөзсүз түрдө өзүңүзгө жакшы кам көрүп, мурдагы калыбыңызга жакшылап келип алышыңыз зарыл. Бул сиздин ден соолугуңуз үчүн, жакындарыңыз үчүн дагы абдан маанилүү. Ушуну менен мендеги болгон маалыматтар аяктады. Кийинки кезекте кесиптешиме узатам. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда миңдеген жубайлар балалуу боло албай келишет. Тукумсуздук диагнозу коюлгандан кийин мындан чыгуу жолу жок деп ойлошот. Бирок медицинанын өнүккөн убагында тукумсуздук илдетин дагы жеңсе болот. Бул учурда Онколайф Түрк Эку клиникасы жардамга келет. Биздин максат ар бир үй бүлөгө бала жытын тартуулоо. Эгерде сиз көп жылдан бери дарыланып, бирок балалуу боло албай жатсаңыз, анда клиникага келиңиздер. Онколайф клиникасы ымыркай эңсегендер үчүн. Биз сиздер менен түз эфирде иштеп жатабыз. Бүгүн биз
дагы да болсо көптөгөн үй бүлөлөрдүн көйгөйү болгон тукумсуздук маселеси тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Жана ошондой эле аны чечүүчү эко процедурасы тууралуу маалымат берип жатабыз сиздерге. Биз эко процедурасынан кийинки этап тууралуу азыр маалыматтарды бердик. Анан дагы бир кызыктыруучу, көп эле айымдарды кызыктыруучу суроолордун бири негизи ошо эко процедурасынан кийин кадимкидей эле эне өзү балага эмчек берип, мындай өзүнүн сүтү менен баланы багып кете алабы? Bebek yapıldığından sonra kadın doğurunca kendi yani emzirebilir mi kendisi ya da emziremez mi? Doğum yaptıktan sonra eko hastasıyla diğer normal hasta hiç farkı yok. Yani sonuçta emzirebilir, efendime söyleyeyim. Hatta bir süre sonra bazıları kendi kendine tekrar gebe kalabilirler de emzirme bittikten sonra. Bir miktar onu görüyoruz. Fakat tabii azospermik hastalarda veyahut da tüpleri tamamen kapatsalar bunu görmemiz mümkün değil. Ama bazı hastalarda sebebi belli değilse, sebep yoksa kendi kendine gebe kalan hastaları görüyoruz. Emzirebilir ama. Негизи эле эко процедурасы аркылуу төрөгөн аял зат өзү сөзсүз түрдө балага сүтүн бере алат. Анткени эч кандай кадимкидей эч кандай айырмасы жок. Эко процедурасы менен мындай естественный беременностьтен төрөлгөн баланынчы, то есть организм алмашпайт. Жана айта кетчү нерсе, бул эко процедурасы кылдырып өзү төрөгөндөн кийинкисинде дагы өзү эле боюнда болуп калышы мүмкүн. Бирок боюнда болуп калышы мүмкүн эгерде жолдошунун уруктугу такыр жок болсо, маточный труба деп коет орусча, ошолор ачык болсо өздөрү боюнда болуп калышы мүмкүн. Экинчи баягы балалуу болуусу келсечи, кездешкендер бар. Жана биз тоңдурулган эмбриондор деп айтып кетпедикпи? Ошол тоңдурулган эмбриондорду мисалы эгерде көп запаста болуп калса, канча жылга чейин аны колдонууга болот? Şu dondurulған embriyoları ne kadar zamana kadar dondurulabilir burada kliniğimizde? Şu ana kadar 5 yıla kadar donduğu takdirde hiçbir problem olmadığı ispatlanmış. Ama son zamanlardaki klinik çalışmalar 10 yıla kadar da bir problem olmadığını söylüyor. Негизги эле биз айта алабыз, 5 жылдын ичинде тоңдурулса дагы болот. Андан тышкаркы 10 жыл дагы турса эч кандай багыл качество деп коет, ошонусу алмашпайт. Сапаты өзгөрүлбөйт. Evet, bir süre sonra insanlar yüzyıllar boyunca dondurulacaklar, uzayda yolculuk yapacaklar. Al деген байгыл bir daha tekrarlarsanız. İnsanlar dondurulacaklar, özleri dondurulacak, uzaya yüzyıllar boyunca yolculuk yapacaklar. Бул да тамаша экен. Адамдар дагы байгыл тоңдурулуп байгыл космоско да бара алат деп айтып жатат. Ол айтып коюшат эмеспи? Жаш көрүнгөндөр сен морозилде сакталасыңбы дегендей болуп, негизи эле ошол клеткалар тоңгон бойдон тура берет экен да, бир нече жыл бою. Yani dondurulmuş halinde mi duruyorlar orada? Evet, dondurulmuş halde. Böyle nitrojen tank içinde duruyorlar. İçinde nitrojen var. O eksi 196 dereceyi sağlıyor. Eksi 196 derecede onlar dondurulmuş olarak duruyorlar. Şu azot değil mi? Azot tankında, evet. Bul деген материалдар bizde minus 196 derecesinde azotun içinde saktalıp durat. Материалдар, эмбриондар. Ошондой эле эмбрионду дагы аялдын жумурткалыгындагы эркектин уруктугунда сактап койсо болот, ошончо. Yani şu oosit,leri, embriyoları ve spermleri, yani embriyo gibi saklayabilir miyiz? Saklayabiliriz. Onları da saklıyoruz. Аларды да сактайбыз, то есть тоңдурабыз. Медициналык технологиялардын өнүккөнүн караңыз, деги мындай адамдын ден соолугу бир жагынан жабыркаса, деги эле мындай тоңдуруп, анан бир нече жылдан кийин процедурага алса болот экен да, демек ошондой. Yani медицина şu tüp bebek şeyi çok gelişim istiyor. Yani saklayabilmemiz için embriyoları. Жихангир мырза, негизи сиздин тажрыйбаңыз 25 жылдан ашык. 27 yıl oldu. 27 жыл болуп 27 yıl ekoda. 40 yıllık vraçım. Ama 27 yıl ekoda. Эко тармагында 27 жылдан 27 бери yıl. иштейсиз. Негизи эң биринчи балаңыз, экодон төрөгөн балаңыз азыр канча жашта? 97'de doğurttum. Dolayısıyla 26 yaşında. 26 жаштабы? Азыр билесизби ал? Мындай маалыматыңыз барбы? Кайсы жактан болду эле? Onu hatırlamıyorum ama kendi öz yeğenime eko yaptım. O 19 yaşında.
Ondan şey yapıyorum. 27 жашындагы деп айтып жатпайм сиздерге. Баягы биринчи эко баягы өзүм балам десем да болот. Бирок азыркы учурда аны мен тааныш эмесмин, бирок өзүм жээниме кылдым. Ал деген азыркы учурда 17 жашында. Демек, алардын ден соолугунда эч кандай мындай көйгөйлөр жок, Yani onlar şimdi sağlıklı mı? Sağlıklı, tabii. Dен соолугу чын жакшы. Түркияда? Türkiye'de. Эң сонун. Анан эң көп суроолордун бири, албетте, баягы канчалык деңгээлде деле биз баягы маалыматты берип жатабыз, бирок ошентсе дагы дайыма мындай кандай балдар төрөлөт деп сурай беришет да. Анан канчалык деңгээлде ден соолугу жагынан кандай балдар төрөлөт деп бүгүнкү күнгө чейин дагы да болсо ошондой суроолор келе берет да. Çok sık sorulan sorular. Tübe birlikte doğrulan çocuk sağlığı nasıl olacak diye çok merak ediliyormuş. Evet. Şimdi şöyle, normal toplumda %1 ciddi rahatsızlıklar, ciddi sakatlıklar vardır. Toplam %2,5'da ufak tefek sakatlıklar vardır. Tüp bebekte de hiçbir farkı yok. Aynı olduğu görülüyor. Misal üçün баягы өзү эле боюнда бүткөн аял заттардын мисалы үчүн %1, %2,5 кандайдыр бир генетикалык тарабынан патология болуп калышы мүмкүн. Бул эко процедурасынын айырмасы жок болгондуктан мында деле 1 же 2,5 болуп калышы мүмкүн. То есть генетикалык тарабынан оорулуу болуп калышы мүмкүн. Ошондойлор кездешет. Бирок экодо ошол нерселерди кандайдыр бир деңгээлде изилденет. Yani şu tüp bebek yaptığımızda bakılacak mı? Yani şu genetiğine sağlıklı mı, sağlıklı değil mi? Şöyle, normalde hasta isteği olmazsa bakmıyoruz. Çünkü bu çok pahalı bir prosedür. Ama hasta isteği olursa mutlaka bakıyoruz. 35 yaşından sonraki hastalarımıza genellikle teklif ediyoruz. Eğer embriyo sayısı çoksa ama embriyo sayısı azsa o takdirde zaten bir anormallik olursa gebelik sırasında ortaya çıkacak. Onu transfer etmemek, kan hastanın ümidini kırmak açısından sıkıntı olabilir diye mümkün olduğu kadar 35 yaşından öncelikle hepsini transfer, 35 yaşından sonra hastayla konuşarak transfer ediyoruz. Негизи эле сиздердин сурооңуз боюнча бул деген эко процедурасында эгерде пациент өзү кааласа жана эмбриондордун баягы саны көп болсо биз деген генетикасын карайбыз. То есть генетика кароо бул өзүнчө процедура. Эко процедурасында эгерде негизи эле генетикасы каралбайт, эгер уруктандыруу болсо ошону эле салып беребиз. Өзүнчө процедура эгерде генетикасын изилдейбиз десе ага макул болуп баягы изилдөөгө кабыл этебиз да. Эң сонун. Негиз дагы бир суроолордун бири бул албетте эгерде бизде азыр мына Бишкекке келип көрүнүп жатышат көп айымдар. Анан региондордо канчалык деңгээлде азыр бул процедураны жасоо мүмкүнчүлүк бар? Yani başka ilçelerden bize gelenler çok hastamız var ama başka regionlarda şubeniz hakkında ya da ne yapılıyor? Şimdi biz inşallah gelecek ay Kasım ayında Oş'ta bir filya açacağız. Oş'ta Kırgız Türk Hastanesi içerisinde böyle bir filya açmaya planımız var. Gelecek ay başlamış olacağımız ümit ediyorum. Buyursa ноябрь айында биз деген Кыргыз Түрк клиникасында, бул деген Ош областында жайгашкан клиника, ошол жакта бизде Онколайф ичинде клиника ачылат. Биздин баягы алыс жакта турган пациенттерди, кардарларыбызды ошол жактан көрүүгө аябай кубанычта болобуз. Демек ошол жактан эле Оштон көрүнүп, ошол жактан процедура каякта жасалат негизи? Prosedür nerede yapılacak? Oş'ta mı ya da burada mı? Oş'ta yapılacak. Prosedür hepsi Oş'ta yapılacak. Bizim o civardan gelen hastaların buradaki Ankara'daki %30'u Oş ve çevresinden geliyordu. Dolayısıyla oradan yoğun bir talepte olunca Kırgız Türk Hastanesi anlaştık ve orada hastane içerisinde bir klinik açmaya karar verdik. Негизи эле биякта бизде Бишкек шаарындагы Онколайф клиникасына келген пациенттердин саны 30% Оштон келишет биздечи. Ошого байланыштуу биздин баягы кардарлар кыйналбаш үчүн Ошто биз баягы клиника менен сүйлөшүп ошол жакта Онколайф клиникасын ачууга жыйынтык чыгардык. Чоң ийгиликтер болсун. Demek laboratoriyada ошол жакта болот. Бардык нерселердин баардыгы ошол. Evet, laboratuvarda olacak. Şimdi yavaş yavaş geliştireceğiz. Önce bir temel şeyleri yapacağız. Sonra yavaş yavaş genetik incelemeler vesaire hepsini yapacağız. Ama ilk etapta temeli kuracağız. Негизи эле эко процедурасы баарынын башынан чейин Ош шаарына кылынат. Бирок азыркы учурда баардыгын ошол кылынууга жумуштар жасалып жатат. То есть. Негизи башка региондордо дагы
барбы? Бишкекте, yani başka bölgelerde açmaya da düşünüyor musunuz? Yok, Bişkek ve Oş en büyük yerleşim yerleri. Her tarafı yetişemez. Ya, o bize yeterli. Ben artık yoruluyorum. Мен деген негизги эле Бишкек Кыргызстан өлкөсүндөгү Ош жана Бишкек шаарындагы эң чоң эле шаар деп эсептейм. Ошондуктан эки эле филиал болот. Өзүм дагы баягы жетишкенге аракет кылам. Бир аз чарчоо дагы болуп жатат. Бүгүн профессор эртең менен учуп келген экен. Андан кийин канча деген баягы клиникада кароолор болду да, көзөмөлдөр болду, медициналык анан учакка келмешсиңиз. Башка клиниктерден mi bakarak hasta baktınız ya da? Tabii. Şimdi pazar günü dün yani sabahleyin Oş'a vardım. Andijan'dan geçtim Özbekistan'dan. Sabahleyin Oş'ta hasta muayene ettim akşama kadar. Akşam gece buraya geldim. Sabahleyin burada hasta muayene etmeye başladım. 4 gün buradayım. Кечээ күнү мен болсо Андижандан Ош шаарына келдим. Аяктан пациенттерди карадым. Андан аяктан чыгып алып, бияка Бишкек шаарына таң аткан 6-дан бери пациенттер карашып, байгыл жардам берүүгө аракет кылып жатам. Чоң рахмат сизге. Анткени Кыргызстанда көптөгөн үй бүлөлөргө себеп болуп, көптөгөн үй бүлөлөрдө балдар Çok teşekkür ediyoruz size. Балдар көрөлө берсин, көбөйө берсин. Мен жана сиз айтып кетпедиңизби, Туркияда эң улуу балаңыз, демек ошондо 25 жашта болот, 26 жашта. Кыргызстанда канча жашта балаңыз? Эң улуу балаңыз? Kırgızistan'da yapıldı IVF ile doğrulan çocuk. Herhalde 6 yaşında. 6 yaşında. En eli ulusu 6 yaşta hazır. Kırgızistan'da 1500'ü geçtik. 1500 çocuk doğdu. 1500 çocuk doğdu. Bayıl Ankalay klinikasынан 1500 balaga bayıl балалуу болдук дейlik. Алар мен дагы өткөндө ошо көрдүм эле да, ошо балдарыңар да клиникага келип да турушат экен. Анча мынча учурашып келип турушат экен. Андыктан önceden ben görmüştüm. Yani çocuklarınız kliniğe sık sık geliyorlarmış. Evet. Yılda bir, özellikle bizim kuruluş yıl dönümlerimizde bahçemizde çocuklarla ilgili böyle bir eğlence düzenliyoruz, yarışma düzenliyoruz. Ve onlar geliyorlar, böyle oyun oynayıp gidiyorlar mutlu bir şekilde. Негизги эле ар бир жыл биз аракет кылабыз. Болгон баягы балалуу болгон ата-энелерди жана балдарын клиникага чакыртып, өзүбүздүн баягы эшин алда, двордо баягы ар кандай конкурстар уюштурабыз, подарка беребиз дегендей. Bazen çok yeni çocukları da, yeni doğanları da stüdyoya çağırıyoruz. Orada hep beraber resimler çekiliyoruz. Жаңы төрөлгөн балдарды биз атайын баягы фотостудия деп коет го, ошол жака чакырабыз, баягы сүрөткө түшөбүз, жакын болгонго аракет кылабыз. Сиздин өзүңүз шакирттериңиз барбы? Кандай дейсиз? Шакирттер, достор, окуучулары. Kechirasiz. Kendi öğrencileriniz var mı şu evde? Var. Yani şöyle artık şey olarak değil ama Ankara'da yetiştirdiğim öğrenciler var. Şu anda Taşkent'te 4 tane öğrencim var, eko öğrettiğim. Andijan'da şu anda 3 tane öğrencim var. Burada zaten doktor arkadaşı öğrencilerim artık bitirdiler, onlar tamamlar, Aynur Hanım'la Gülcan Hanım çok güzel yetiştirdiler. Şimdi de Andijan'a bir öğrenci alacağım. Yani şu anda 10 doktor civarında bu bölgede yetiştirdim, eko doktoru. Негизи эле баягы Өзбекстан шаарында өзүмдүн баягы окуучулар бар, жакшы жетиштирдим. Үйрөттүм. Бишкек шаарында да аябай жакшы, то есть жетиштирдим. Азыркы учурда Андижан шаарындагы баягы үйрөтүүгө эмет жатам. Türkiye'dekileri saymıyorum artık, onların sayısı yok. Турциядагы баягы өзүмдүкүлөрүмдүкүн айтпай эле коеюн дейт сиздерге. Негизи Жихангир мырзага өзгөчө ыраазычылык билдирип кетким келет да, анткени ар дайым ушундай бир айда 3-4 күн профессор Бишкекте болот да. Анан ошол учурда да качан көрсөң ушундай бир, менин оюмча ушундай да жалаң иштин үстүндө жүрөт да. Бул профессордун өзүнүн миссиясы бар да. Анткени кээ бир учурларда керек болсо мен дагы мындай шаардан шаарга учуп атканда аэропорттон да көрүшүп калабыз кээ бир учурда. Аэропорттон андай мындай мен башка жакка учуп баратканда карасам профессор жүргөн болот. Бул жакта о профессор кайсы жака кетип баратасыз деген учурда профессор болсо ушундай же Ташкентке же Бишкекке учуп баратам, же башка жака учуп баратам деген ийгиликтер болсун. Ар дайым ушундай көптөгөн үй бүлөлөргө жана айтып өткөндөй сиз себеп болуңуз, балалуу болушуна себеп болуңуз ар дайым. Кыргызстанда балалуу үй бүлөлөр көп болсун, эч кандай көйгөйлөр жок болсун. Ошондуктан
эгерде балалуу болууну самап жүрсөңүздөр анклав экоклиникасына кайрылыңыздар, баракчасына катталып, анан көптөгөн маалыматтарды ошол жактан билсеңиздер болот. Баягы мурда деле ар бир көрсөтүүбүздө эле айтып өткөндөй, экодон төрөлгөн балдар менен табигый жол менен төрөлгөн балдардын эч кандай айырмасы жок, керек болсо аларда кээ бир учурда ден соолуктары чын болот экен. Андыктан ушундай маалыматтарды биз анча мынчадан берип турабыз. Биз менен болуңуздар, энди көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар демекчибиз.